Айта барайын. Андан кийин дагы бир топ суроолорду берген, кыямат качан болот деп эле пайгамбарыбыз айтты. Суроочуга караган, суралынганга караганда суроочу билүүчүрөөк деп койду. Суралынганга караганда суроочу билүүчүрөөк деп койду. Анда кыяматтын белгилери дегенде анан айтты да. Ятатавалуна фил буньян. Көрөсүң ошондо, жылаңайлак жүргөндөр, төө кайтаргандар, арабтарды айтат. Төө кайтаргандар, жылаңайлак жүргөндөр, курулушта бири-биринен жарышат. Бирөө 120 этаж курду, бирөө 150 этаж, дагы бир паланча. Жа көрөсүң дейт. Күн өзүнүн тарбиялай турган апасын, өзү төрөйт, өзүн тарбиялай турган апасын. Мына айтсаганда кыздар энелерин тарбия кыла турган, энелерин башкара турган, энелерин жумшай турган, энелеринен кызмат кылдырта турган. Ушундай жакындап калса билип кой, бул кыяматка жакындап калган. Кыскасы ушундай суроолорду берип анан кетип калды. Пайгамбарыбыз кеткенден кийин, ол киши кеткенден кийин айтты, билдиңерби деди, ким келди мына? Пайгамбар сахабалар айтышты, Алланын элчиси билет, биз билбедик ким деди. Пайгамбарыбыз айтты, Жабраил болчу деди. Адамдын өңүндө келген экен да. Жабраил болчу, келди силерге диниңерди үйрөтүү үчүн келди, анан кетти деди. Мынакей, адепти да үйрөттү, иманды, исламды, ихсанды үйрөттү, ахиретке даярданганды үйрөттү. Бардыгын үйрөтүп, анан акырын кетти. Ошон үчүн туугандар, биз өзүбүздүкү эле жоопкерчилик эмес, биздин үй бүлөбүзгө дагы жоопкер экенбиз. Ошон үчүн аларды дагы жумшактык менен, сунуш иретинде, буйрук эмес, сунуш иретинде, мухаббат менен, сый урмат менен, тамак, чай, жакшы бир жемиш, ушулардын акырын аларды динге тартайлы. Биз менен кошо аялыбыз чогуу намаз окусун. Кандай чоң бакыт. Биз менен чогуу балдарыбыз чогуу намаз окусун. Кандай чоң бакыт. Кыздарыбыз биз менен чогуу намаз окусун. Кандай чоң бакыт. Чогуу Куран окуйлу. Чогуу таалимде отурайлы. Чогуу иманды сабагын кылайлы. Чогуу зикир кылайлы. Чогуу дуа кылайлы. Бул чоң нерсе. Ошон үчүн иншалла Алла Таала да Куранда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерде көп буга маани берип айтып кеткен. Андыктан урматтуу туугандар, бүгүнкү күнү үй бүлө маселеси эң бир актуалдуу, эң татаал, эң маанилүү маселелердин бири. Эң маанилүү маселелердин бири. Ошон үчүн үй бүлөнүн бактысы, үй бүлөнүн курулганы, буну уланып кетсин, машаалла. Ушу үй бүлө маселесинде да келишпегендер, бири-бирин укпаган, бири-бирин түшүнбөгөн, бири-бирин кыйнаган, бири-бирине зулумдук кылган. Эми кыскасы ушунун бардыгы тууган үйдө бизде пайгамбарыбыздын нурлуу амалдарын жоктугу. Пайгамбарыбыздын нурлуу амалдары жокпу? Шайтандын караңгылыгы басты да. Шайтандын караңгылыгы баскандан кийин көп акылдын деле кереги жок. Өтө көп билимдин деле кереги жок бугачы. Бул жердеги арам боло турганын бири-бирин утурумдук эле кичине сый урмат болушу мүмкүн. Бирок түбөлүктүү буларда сый урмат болбойт. Ал караңгылыкты, шайтандын караңгылыгын жое турган пайгамбарыбыздын нурлуу амалдары бар. Ошо нурлуу амалдарды үйгө алып барсак, оңой эле жоюлуп кетет. Мына азыр өчүрүп коелу светти, капкараңгы болот. Бул караңгыны жоюш үчүн митинг-ситингдин кереги жок. Бул караңгыны жоюш үчүн мынтыктын кереги жок. Жардыруу-бардыруу, тополоңдун кереги жок. Караңгыны жоюш үчүн жарыктыктын кереги бар. Жарыктыкты үйгө алып кел, болду, кетти. Аны кууп чыккан оңой эле. Шайтандыкты, жылаңачтыкты, уятсыздыкты, имансыздыкты, надандыкты, караңгылыкты, адашууну, бактысыздыкты кууп чыга турган жол оңой эле. Ал кайсы? Пайгамбарыбыздын нурлуу амалын үйгө алып барайлы. Ошого аракет кылайлы. Сахабалар пайгамбарыбыздын нурлуу амалдарын өздөрүнө алып келип, өздөрүн нурлашты.
үй бүлөсүн алып барып үй бүлөсүн нурлашты. Бүткүл ааламга чыгып ааламды нурлап коюшту. Ааламды нурлап коюшту. Мынакей Хайбар деген жер бар Саудияда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жөөттөрдүн чыккынчылыгынан, уада буза бергендигинен аларды кууп бар. Мединадан кеткеле жоголгула деп кууп чыгарганда Хайбар деген жерге барып отурупташып, ал жерде эгин зарлар, эгин талалар, курма, жана башка нерселерди эгип, ошол жака турмуш кылып калган, курушуп калган. Кийин алар ал жерде да жөн отурбай, Меккедеги мушриктерге, Мединадагы мунафыктарга жардам берип, мусулмандарга каршы дайыма ушу козголуп ушинте бергенден, анан ал жерге барып туруп, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жөөттөр менен кармашып согушуп, кыскасы ошол жерде алардан кууп чыга турган болуп калганда, жөөттөр жалдырап, "Я Расулалла, болду, бизди жеңдиңиз, бизди кууп чыгарбаңыз. Ушул жерде эгин зарларды берсеңиз, бактарды берсеңиз, биз иш кылайлы. Тапканыбыздын жарымы силердики болсун, жарымы биздики болсун." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям макул деп боору керди. Жөөттөргө макул деп анан ошол жерге Абдулла ибн Раваха разияллаху анхуну жөнөтүп коет эле. Түшүм алган убакта аларга ошол келишим менен, мына мусулман эместер менен деле келишим кылган Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Иштешкен мамиледе макул деди, барат эле. Түшүм алгандан кийин экиге бөлөт эле. Экиге бөлүп туруп жөөттөргө айтат эле. Мына ушу экиге бөлүнгөн кайсы бөлүгүн кааласаңар алгыла, калганын мен алайын дейт эле. Мына адилеттүүлүк. Болбосо алардын кол алдында бөлүп жакшынакайын тандап алып эле баре. Ошого жашай бергиле шүгүр кылып. Андай деген жок. Бийлигине, күчүнө таянып туруп аларды жок. Андай кылган жок. Экиге бөлүп, сен танда, калганын мен алайын. Мына. Ошондо айтат эле, асман, жер ушундай адилеттүүлүктүн себебинен гана турат да деп, жөөттөр боюндан алат эле. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, мынакей Hazret Umar разияллаху анхунун хутбаларынан айтат эле. Бул дүйнө, бул үмүтү түш да жөн эле. Үмүтү бул түш эле. Убактысы кыскарып барып атат. Бара турган бу дүйнөдөн сапар ахиретке жакын. Ушундай жол өлүмгө кыйшыгы жок. Бул жака өтүп кете турган, өлүмдөн бул жака өтүп кете турган жок. Түп-түз өлүмгө бара турган кыйшыгы жок жол. Ошо жол азайып баратат дейт. Ким Алла Таала райым кылсын ушундай кишиге. Ким өзүнүн ахиретин ойлонсо, өзүнө жакшылык каалап насаат айтса, Алла Тааланы муракаба, ушу мен Алланын көзөмөлүндөмүн деп эсептесе, жана күнөөнү таштаса, мына ошол адамга Алла райым кылсын деп Умар разияллаху анху дуа берет эле. Ушундай адамга Алла Таалам райымын көрсөтсүн, райымына бөлөсүн деп дуа берет эле. Күнөөнү таштаган, ахиретке даярданган, дайыма Алла Таала мени көзөмөлдөп турат деп жашаган, өзүнө насаат кылып, өзүнө жакшылык каалап, дайыма ахиретин ойлонгондорго мындай дуа берет эле. Умар разияллаху бир жолу хутбасында айтып калды. Силер мага ушундай бир кишиге таап бергилечи дейт. Аны мен өзүмдүн бир маанилүү ишиме жоопкер кылып дайындайын дейт. Сахабалар айтышты, факале кайфа туриду. Кандай адамды каалайсыз өзү? Кандай сыпатта болуш керек деп. Hazret Umar aytdı. İza kana fil qawm ve leysa amiruhum kana ka'annahu amirahum. Ve iza kana amirahum kana ka'annahu rajulun minhum. Bir qawm eldin jetekçisi bolboso, al ушундай киши болсун дейт, ошолордун баардыгына жетекчи боло тургандай. Эгерде бир коомдун жетекчиси болсо, өзү жетекчиси болсо, анда жетекчи катары эмес, ошолордун арасында жөн эле бир киши, жөнөкөй эле киши катарында ушундай адам мага керек деди. Түшүнүңүздөрбү? Өзү жетекчи эмес болсо, жоопкерчиликти алып, мисалы ушу элибиздин, кварталыбыздын
жакшылыгына деп жоопкерчилигин көтөрдү. Болсо ал жооптуу эмес. Жооптуу кишиси деле жок. Бирок мына жоопкерчилик менен жашаган. Экинчиси, өзү эгерде дайындалган, жоопкер болуп калган, ошондо дагы о деп баарын башкарып эле падыша болуп албай, адам жөнөкөй адамдардын катарында ушундай адамды мага таап келгиле деди. Мен бир маанилүү ишке жооптуу кылайын деп. Hazret Umar radıyallahu anh bul kaptardı moynuna götüröt ele, beline götüröt ele. Un, buğdaylardıçı, kayak alparat ele debeyiz mi? Cesirlerge, jetimlerge, oşunda sahabalar aytat ele. Ya amir-o mu'minin, mu'mindardan amiri. Siz götürüyorsunuz, bizge aytsanız biz ele götürüyoruz de. Hazret Umar ne deydiler? Makul. Erteye kıyamet günü menin günümdü kim götürse, men oşoğa götürteyim deydi. Menin günümdü kim götürür? Götürü ala turganlar bolsa, meyli, anda kap götürür. Eğer de erteye kıyamet günü menin günümdü götürü albaysın, alalbaysın arı, anda menin götürgönüme girişpegile deydi. Men özüm götürün deyip, amir olup, götürüp alıp, cesirlerden üyüne varıp, bölüp verip, jetimlerden üyüne varıp, gavar alıp, bölüp verip. Mınaki Hazret Umar radıyallahu anh'ın jönököylügü dağı, Allahu akbar. Oşol ele кезде amir, momundardın amiri bolgonu dağı. Özü aytkanday da, özü aytkanday. Bir jolu Adi ibn Hatim radıyallahu anh, bu da sahaba. Bul geldi dağı Hazret Umar radıyallahu anh salam berdi. Hazret Umar bir işmeyen aleyken salamını ukpay kaldı da. Anan Adi ibn Hatim aytat bayo. Ya amir-i müminin, ana Adi ibn Hatim. Men, bizler aytabız o şundaydı. Men Adi ibn Hatim men dep. Ya amir-i müminin. Hazreti Umar radıyallahu anh aytты. Ay sen özüңү mağa tanıştıra turgan bolup atasın böyle. Ne dedi? Sen bayağı kişi emessin mi deydi? Entellezî akbalta id adbaru ve vafayta id gadaru ve arafta id ankaru ve akrarta id nafaru ve aslamta id kafaru. Fakal Adi hasbi hasbi ya amiral mu'minin. Hazreti Umar radıyallahu anh aytты mındaydı. Sen bayağı adamlar kaçkanda bekem turgan senbi? Adamlar çakımçılık kılganda sen толук уадан аткарып чыккынчылык кылбаган senbi? Adamlar четке какканда sen иман келтирген senbi? Качан алар качканда бекем турган senbi? Деп айта берди да. Anan uyanıp gitti. Adi boldu amir müminin. Geçirip koyasın. Ha sen niye de öyle otasın? Ben seni tanımaya kaldım. Yok, alek bol öyle salam bermeye kaldım. Atak men seni öte jakşı tanıyım. Sen maşallah köptөгөн sıfatga iyi. Uşunday biri. Elhamdülillah özgöçölük de barıs nemesinde. Ha. Said ibn Musayyab radıyallahu anhu amir-i müminin Hazret Umar ibn Hattab radıyallahu anhu'dan aytat. Kana yekul Umar radıyallahu anh aytışkanda innan nas la zalu mustaqimin mastaqamat lahum a'immatuhum ve hudatuhum. Adamlar tüz bolup öret jönököйүн. Kaçanka çeyin alardın jetekçileri tüz bolsa. Jalpı eldin tüz bolusu jetekçilerin tüz bolusuna qarap bola öret. Alar jetekçileriyle tüz bolsa deyt, jalpı el tüz bola öret. Sahih Bukhari'de rivayet gelet. Malik ibn Avs aytat bir jolu Hazreti Umar radıyallahu anhu mağa bir kişini jibерген eken çakırıp kelgile dep. Men bardım. O barganda kişine gün götörülüp kalgan uçuru bolçu deyt. Barsam Hazreti Umar radıyallahu anhu oturgan eken. Anan oşol jerde bir uçurda ele bir top kişiler eşti takıldatıp kaldı. Eşti takıldatıp kaldı. Men eşti qarap turup oşol jerde sakçılardan birisi var ele eşti açsa Usman, Abdurrahman ibn Avf, Zubeyr, Sa'd radıyallahu anhum. Uşlar gelip kalgan eken. Bular sorap kaldı. Amir-i müminin üydöbü dediler, üydö dedi. Uruksat soraňyzçı, uruksat berse üyge gireyli deydi. Hazreti Umar'a aytdı kimder? Uşlar gelipdir. Uruksat sorap atat sizge girgenge. Makul kire versin dedi. Bular bardı girdi. Oturup süйлөшүп oturgandan keyin dagı eşik takıldatılıp kaldı. Sakçı eşikti açsa Hazret Ali menen Abbas ken. Radıyallahu anhuma. Alar da uruksat sorap kaldı.
кирсек болобу, бир маселебиз бар эле, ортобузда чече албай атабыз, талаштуу маселе эле. Hazreti Umar radıyallahu anh makul girdi. Eko girip geldi. Ortasında kişine şu dünya meselesi var ile, cer meselesi var ile, baktar meselesi var ile. Eko girip geldi. Hazreti Umar radıyallahu anh gelip aytdı. Bizim meselemizi çeşip veriniz dedi. Altı oda aytdı. Belki janында oturganlar. Çeşip berip koyuңuz dagı birinen birini rahatlandırtıp koyuңuz dedi. Bolsa bulardın talaşı toktobойт. Hazreti Umar radıyallahu anh birinci Allah'a ant berip, asman menen jer anın ökümü menen turat. Sizler bilesiңер да, Пайгамбарыбыз Muhammed aleyhisselam aytkanın la nurasu ve inna ma tarakna sadaka. Пайгамбарыбыз Muhammed aleyhisselam aytkan, biz paygambarlar muraska taştabайбыз mal mülktü. Muraska mal mülktü taştabайбыз. Emniyeni taştasak matarakna sadaka. Al sadaka olur. Al muras bolboyt. Деген Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den berekeli ulu osiyatı var. Урматтуу musulman bir tuğanlar, her bir adam ölgöndü, özünün muraskoruna bir mal mülk taştap ketedi. Bir şapke olsa da, saat olsa, patinke olsa da, akçabı, sombu, jerbi, bakbu, maşinevi, bul muraska bölünüş gerek. Adam özü iyilik kılgan nerseler, giyim geçiden tartıp bardığı muraska bölünür. Al murastın ülüşün Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bardığın çektep, belgilep aytıp koygon. Aytıp koygon. Emi Hazret Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ötkönde dağı bir top mal mülkleri kalgan ele. Anı olsa jakındары kim? Hazret Ali razıyallahu anhu, Abbas razıyallahu anhu, o oşolor talap kılıp kelgen ele. Alarga aytkan şu sözünü aytıtat. Alarga aytты дагы, keyin bul eköne karap dagы aytты. Allah'a ant, asman menen jer Allah'ın ökümü menen turat. Sizler bilesiңерби Пайгамбарыбыз мындай деп aytkanын? Biz Пайгамбарлардын жамааты muraska kалтырбайбыз эч нерсени. Эмне таштап кетсек, ал садака болот. Алар айтты, ооба деди. Албетте Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala özgöçölöp, başka biröөгө özgöçölöbөгөн fay, oljonun bir malı болот, fay деп. Ошондой берген эле. Жана андан Пайгамбарыбыз өзүнүн үй бүлөсүнө, бала чакасына сарптап турчу эле, ашкандарын, мусулмандардын кажеттерине сарптайт эле. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem kana ya'khudu minhu nafaqata sanati, bir жылдык нафакасын ошол жерден алып турат эле, расходторун үй бүлөсүнө сарптап турчу. Пайгамбарыбыз өткөндөн кийин эми булар келип атат. Анан бөлүп бериңиз, мындай кылып бериңиз, тигиндей кылып бериңиз деп келди. Умар разıyallahu anh айтты, жок деди. Пайгамбарыбыз өзүнүн доорунда кандай ушу садакага кандай мамиле кылса, андан кийин Абу Бакыр Сыддык разıyallahu anh кудум ошондой мамиле кылды. Мен дагы ал чызыктан чыкпаймын. Ошондой мамиле кылам, кайсы жерге сарптаган болсо ошондой сарптайм деп. Ошондой болуп келген бир топ эле. Кийин Hazret Али менен Аббас разıyallahu anhuma алар деле буну билет эле. Бирок булардын талап кылган максаты ушуну мутавалли, мындайча айтканда, башкаруу жоопкерчилигин бизге бериңиз. Биз билебиз, мураска бөлүнбөйт. Бирок биз ошону көзөмөлдөйлү, биз бөлүштүрүп берейли, биз караштырайлы ушуну деп кайра келе бергенден Hazret Umar разıyallahu anhu ал экөөнү макул деп берип койгон эле. Берип койгондуктан дагы келишпей калды кандай учурда. Анан кийин булар келди. Hazret Umar razıyallahu anh'a gelip, ошо баягы тополоң болуп аткан учурда, мен силерге бердим эле деди. Силер болсо ушунда ант менен бердим эле. Пайгамбарыбыз Muhammed aleyhisselam, андан кийин Абу Бакыр, анан мен мынаке амир халифатчылыгымдагы башталгыч 2 жылда кандай амал кылсам, силер дагы ошондой амал кылабыз деп Аллага уада берип, ант берсеңер, анан мен силерге өткөрүп берейин деп. Макул деп алар ант берип, уада берген, өткөрүп берди эле. Эми дагы кайра келишпей келип атасыңар мага деди. Эми деди, эгерде келишпей ата турган болсоңор, анда мага кайтарып бериле деди. Мен экөөңөрдүн ордуңарга ушул Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den калган мал, мүлк, садаканы мусулмандардын, Пайгамбарыбыздын үй бүлө бала чакасына дагы, андан ашкандары мусулмандардын кажет муктаждарына дагы Пайгамбарыбыз көрсөткөндөй жол менен мен өзүм кылып берем деди. Кандай болбосун, алар учурунда макул деп берди. Бул кайра ошо алып берип турган учур экен.
эгерде ажиз болсоңор кайтарып бергиле деди. Кийин анан Умар разияллаху анху макул деп айекулун берип койду эле. Хазирет Али разияллаху анху Аббаска үстөмдүү болуп алды. Андан кийин Хасандын колунда болду, андан кийин Хусейндин колунда болду радияллаху анхума. Кийин ушинтип анын урпактарына кийин өтүп кетти. Бул жердеги айтып атканы Хазирет Умардын адилеттүү чечими, пайгамбарыбыздын үй бүлөсүн урматтап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кандай деген болсо ошондой сарптаганы. Ошол эле кезде эң жакындары Хазирет Али менен Аббас радияллаху анхума келип, бизге эле жоопкерчиликти бериңиз, биз да башкарып ушулар сарптайлы деп аларга дагы берди. Анан да келише албаганы кайра алып, кайра сарптады. Бул урматтуу туугандар, Хазирет Умар разияллаху анхунун бул улуу иши, адилеттүүлүк чечими алардын көз алдында дагы болгон. Кийин анан кийин булар дагы эми туура эмес ойлоп калбасын мен деп өткөрүп дагы берген. Мен мейли башкаруушу болсо өзүңөр карап туруп башкарып көзөмөлдөгүлө, бирок ант менен туура иштеткиле деп да. Хазирет Умар разияллаху анху айтат: Алла Тааланын аяттарынан мен оюма лайыктуу болгонун Вафакту Робби фи салас. Үчөөндө мен Робума Алла Таалага дал келди оюм. Бир риваятта Вафакани Робби фи салас. Робум мага ошо айтканы үчөөсү туура келди дейт. Кандай болбосун, биринчиси аятыл хижаб, экинчиси Бадырдын туткундары боюнча, үчүнчүсү уруксат суроо боюнча. Ушу үчөөндө тең Хазирет Умар разияллаху анхунун сунушу, Алла Таала ошого жараша Умар разияллаху анхунун оюн колдоп аят түшүрүп койгон да. Умар разияллаху анхунун оюн колдоп аят түшүрдү. Хижаб боюнча дагы: Я Расулалла, ушу хижабка мына айтсаңыз, эми жакшы жаман бар, ар ким адамдар силерге келет. Бирөөнүн жүрөгүндө такыбалык бар, бирөөнүн жүрөгүндө такыбалык жок. Азважы мутахарат. Ошол айткандан хижаб түшүрдү Алла Таала. Бадырдын туткундары боюнча булардын бардыгы согушта кармалды эле, булардын баарын жок кылыш керек деп. Кийин жок деп алардан фидия алды эле. Андай боло турган болсо кийинки жылы Ухудта 70ти бергенге туура келди. Уруксат суроо боюнча Алла субханаху ва таала Хазирет бул Абдулла ибн Убай ибн Салул деген мунафыктардын раиси болгон. Мединада. Ошол өлгөндө ушунун жаназасын ушу окубасын деп көп жолу айтты Умар разияллаху анху. Я Расулалла, буга окубай эле коюңуз, канча жамандык кылды, канча кыянаттык кылды. Окубай эле коюңуз муну. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага келди. Ага чейин Алла Тааладан ачык буйрук жок эле. Окуа деген 70 жолу истигфар. Алла Таала айтты, 70тен көп айтсаң деле бар кечирилбейт дейт. Жок, 70 жолу айтсаң да кечирилбейт деп. Пайгамбарыбыз айтты, эгерде 70тен көбүрөөк айтканда кечирилгенде мен айтат элем дейт, караңыз. Ошондон кийин Алла Таала айтты: "Вала тусалли аля ахад минхум мата абадан." Эми эй Мухаммад, бул мунафыктардан ким өлө турган болсо, бирөөнүн дагы жаназасын окубагын, "Вала тaqum ala qabri", кабырына дагы эч качан турбагын депчи. Ушу дагы кимге? Хазирет Умар разияллаху анхунун ою, сунушу эле. Ошо туура келди. Эми туугандар, бир мына канча күндөн бери алхамдулилла Хазирет Умар разияллаху анхунун туулгандан тартып дүйнөдөн өткөнгө чейин кандай кызмат кылганы, кандай сыпаттарга ээ, мусулмандарга канчалык, исламга канчалык кызмат кылгандыгын айттык. Бүгүн бир жыйынтыкта айта турган болсок, өзгөчөсү Алла Таала Хазирет Умардын тилинен жүрөгүндө акыйкатты жүргүзүп койгон эле. Пайгамбарыбыз өзү күбөлүк берип айтып атат: кайсы коктуда, кайсы жолдо Хазирет Умар жүрсө, ал жолдо шайтан жүрбөйт, жүрө албайт дагы дейт. Хазирет Умар аль-Фарух дейт эле. Акыйкат менен, чындык менен жалганды ажырата турган сыпатты Алла Таала берип койгон эле. Хазирет Ибн Масуд разияллаху анху айтты: исламды кабыл алгандан бери биз авирде иззатта болдук дейт. Хазирет Умар исламды кабыл алган. Жабраил периште, Жабраил алейхиссалам айтты: "Лиябкил ислам аля маути Умар." Умардын дүйнөдөн өткөндө эми ислам ыйласын деди. Дүйнөдөн өткөндөчү. Исламды кабыл алганда асмандагылар майрамдап атат деди. Периштелери кубанып атат дейт. Хазирет Умар разияллаху анхунун исламына. Бул пайгамбарыбыздын көзү дагы болчу, кулагы дагы болчу, вазири дагы болчу.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мурунку пайгамбарлардан, мурунку үммөттөрдөн ушундай акылдуу, паам парасаттуу, илхам келип турган адамдардын бири ушу Умар болчу дейт. Умар. Bunun karamatı yemi subhanallah Medina'da turup ya Sariya el cebel kança kilometre kança uzak sapardağı askerlerge Medina'da turup ol kança kilometre uzaktağılarga ünün jetkirgen mınандай karamatка eyle. Mınандай karamat. Alar жеңилип бараткан болчу да душмандар мененчи. Анан ушул жерде Hazreti Umar разияллаху анху Мединада мечитте хутба айтып атып, хутбанын ортосунда эле башка сөзгө өтүп кеткен да. Я Сария жабал ал жабал. Анда Hazreti Али разияллаху анху айтат, эмне болду буга дейт. Темадан чыгып кетти го депчи. Анан кийин барып бүткөндөн кийин келип сурап атпайбы? Ушундай деп айтып бердиңиз го десе, сен угуп калдыңбы дейт. Мен эле эмес деди, баардык жамаат уккан деди. О деп анан кийин айтып берди мына. Алла субханаху ва таала бул жерде Hazreti Umar razıyallahu anhu'ga açıp koydu deydi da. İslam askerleri tiyakta soğuşup atkanın pardаны açıp koydu. Mınanday görüntülü aytты da, toğunu mul jagına kaçkıla. Toğ jaka al, al jabal. Toğ jaka algıla depçi. Umar razıyallahu anhu'nun sözün. Oşol bir aydan keyin gelgenden keyin alar aytып atат, uqtuk da oşakta deydi. Oşol ditan uğup kalıp. Anan biz toğa karayı artta alganda, keyin anan keyin düşmanlardan keyin jеңдик. Allah da Umar razıyallahu anh uşul jerde turup bir ile uçurda. Sahabalarga da hutba aytып атат, namazda dagı, tiyaktagı musulmandardın da oy pikiri. Munda bir uçurda mınança işlerдің бардыгын akılına, parasatına kamtıp algan bu kim bulu? Kanday çoğun karamat. Uşunun sözüne Allah Taala tiyaktıga жеңиш berdi. Жолдомосуна карап туруп жеңиш berdi. Kudum oşonda askerler atkardı ele, Allah Taalam çın kılıp çıkardı da жеңиш berdi. Алар bir aydan keyin kaytıp gelgenden keyin bardıq alavalarda aytып berip atat. Moğunday olgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özgöçü Umar'a aytkan, "Aşarikna ya ukhayya fi duaik." Ey Umar, özüңdүн duağında bizde şerik kılıp koy. Bizdi daha koşup koy duağında dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Umar razıyallahu anhu'a ey bir tuğanım dep aytып atat. Dua kılasın. Umar razıyallahu anhu umraga urusat suradı ele. Urusat berseňiz barıp keleyin dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem urusat berip, jana al jaka barıp dua kılganda bizi daha koşup koy duağına. Unutpagın dep. Beyiştin çıragı dedi. Cebrail aleyhisselam istabşara ahlus sama bi islami Umar. Umar'dan İslamı menen asmanlar olar kuş kavarlı boluştu bular. Bunun hicratı görsetip olgan bolçu. Ziyarat yana başkası. İnşallah buyursa keyinki sabaktan inşallah Osman ibn Affan radıyallahu anhu 3. halifa Amir-i Müminin Osman ibn Affan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den güyo balası turalı inşallah sabak kılabız. Allah Taalam Umar'dan razı olsun. Allah Taalam ümmetin tarafından Hazreti Umar razıyallahu anhu'a жақшылықтарды versin. Allah Taalam bizge dağı Peygamberimizden Abu Bakır'dan Umar'dan radıyallahu anhuman muhabbatı barımızga nasip kılsın. Baldarımızga nasip kılsın. Bu kişilerden maşallah kurbançılıkları, bulardın takvalı, ilimi, bulardın uşunday kişpeyilliklerinden uşu sıfatlardan Allah Taala barımızga elibizge buyursun.